Тоң райондук суу чарба башкармалыгы жазгы сууга иштерине даярдыктарды азыртадан колго ала баштады. Дыйкандарга коромжусуз суунун жетиши үчүн БСР, БДРлары тазаланып, оңдоп түзүүдөн өтүүдө. Бул Аксай суткалык жөнгө салуу бассейни 1992 жылы колдонууга берилген. Андан бери бир да жолу тазалоо иштери алып барылган эмес. БСРдын сыйымдуулугу 120 миң куб болсо, андан 11 миң куб шиленди чыгарылды. Бул суу топтоочу жайдан 700 гектар сууга таянтына суу жетет. Мына бүгүнкү күндө ушул Аксай сузактагычы канча деген шилендилерге толуп калган үчүн 10 миң куб бизге жетишсиз болуп калды. Дагы бир 15 миң куб тазалоого муктаж болуп атабыз. Суунун сыйымдуулугу жана мунун астындагы 700 гектар жер сугарууга суунун көлөмү аз болуп атканына байланыштуу тазалоого иш жасалып атат. Шилендинин көлөмү мына азыр bir 15 миң кубка жеткизелик деп атабыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Ошол 15 миң куб, мурунку 10 миң куб болсо, ошол 25 миң кубтун дегерегинде толук тазаланып өтсө, бул 25 гектардеги сууну толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүк болот. Керектүү делген техникалар тартылып, суу топтоочу жай тазаланууда. Жаз алды менен лотоктор коюлуп, суу топтоо иштери башталат. Дыйкандарды сууга суу менен камсыздоо түшүмдүүлүккө таасирин берет. Жаз келсе, ошо жазында жердин тоңу кеткенде биз ушул лотокторду кое баштайбыз. Бир 70 лоток коюлат өткөн жылга 2024кө 3 техника келди. Бир манипулятор, кран, бир экскаватор жана жакында эле жылдын аягында дагы бир кастаман экскаватор келди. Мына ушул техникалардын келиши менен биз өзүбүздүн күчүбүз менен жасай турган көптөгөн жумуштар турат алдыда. Ирригация тутумун жакшыртууда мамлекет тарабынан каражаттын жетишээрлик бөлүнүп башташы менен бир катар көөлөмдүү оңдоп түзөө иштери башталды. 3 жыл аралыгында Тоң районунда көп жылдан бери көйгөй жараткан насостук станциялар, каналдар, суу топтоочу жайлар калыбына келтирилди. Алтынай Рыспай кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көлү жаңылыктары үчүн Тоң районунан.